Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Мына бүгүн интернет булактарынан бардыңыздар көрүп, кабардар болуп турасыздар. Чек-арабыздагы болуп жаткан окуя боюнча жөн өтүрө албадым. Сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Урматтуу кыргыз элим, бизде качан гана ушундай топулуңдор болгондо ак үйдүн, көк үйдүн алдына чогулуп, ал жерде кыйкырганды токтотуп, ар бир кыргыздын жигити военкоматтарга барып жазылалы. Ар бирибиз өзүбүздүн мекенди, өзүбүздүн чек араны корганга ар бир кыргыздын жараны милдеттүүбүз. Мен айтайын дегеним, ак үй, көк үйдүн алдына чогулбаңыздарчы. Бүгүн биз биримдикти көргөзө турган мезгил. Келиңиздер, урматтуу кыргыздын жигиттери, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн бардыгыбыз бир туунун алдына биригип, өз мекенибизди корой турган күн. Корой турган мезгил. Урматтуу кыргыз элим, суранам. Митингдерди токтотуп, биримдикке жол ачалы. Батырмын деген элбиз. Батырлардын тукумдары, батырлардын урпактары үйдө жатып өлбөйт. Эгерде биздин куралдуу күчтөрүнүн башчысы президентибиз Садыр Нуркожоевич эгер буйрук берген болсо, анда биз токтоосуздан бардык жерге барганга даярбыз. Болгону суранганым, митинг кылбай, бардыгыбыз өз районубуздагы военкоматтарга барып, өзүбүздүн кандай ыкма менен же болбосо колубуздан эмне келет, ошол тууралуу жаздырып, бардыгыбыз даяр туралы. Мекен бизге керек. Урматтуу кыргыз элим, биргели, ынтымак бололу. Кыргызстан бизге керек. Кыргызстан жок болсо, анда бизге жер жашоосунун бар экени кызыксыз.